урматтуу достор, саламатсыздарбы? Акыркы кездерде бир туугандын балдары үйлөнүшсө болобу деген суроону мага бергендер көп болуп отурат. Мен ошол боюнча кыскача өз пикиримди билдиргим келет. Адамзат миңдеген жыл мурун эле бир мыйзам ченемдүүлүктү байкаган. Эгер туугандар бири-бири менен үйлөнө берсе, алардан пайда болгон тукум муун сапаты начарлай берет. Оорукчан болот. Муундан муунга берүүчү оорулар менен ооруйт. Эң негизгиси кем акыл болуп, акыл жөндөмдүүлүгү начарлай берет. Ошон үчүн миңдеген жылдар мурун биздин ата-бабаларыбыз кыргыздар 7 ата, кан алмаштыруу деген принциптерди ачышып, ошону тутунушкан. Бүгүн илим эмне дейт? Биринчи ата менен анын балдарынын кандык байланышы 50% экен. Алардан эгер үйлөнүшүп, ата бала, ата кыз, эне бала үйлөнүшө турган болсо, алардан пайда болгон баланын ар бир 4-үнчүсү жанынан жогоркусу кем акыл болуп, оорукчан болуп төрөлүп калат экен. Экинчи ата кандык байланышы 25% болуп, алардан эгер бири-бири менен үйлөнүп алган болсо, алардан төрөлгөн балдардын ооруп калуу мүмкүнчүлүгү дагы 20%тен кем эмес. Үчүнчү ата кандык байланышы 12,15% болуп, эгер алар бири-бири менен үйлөнүшсө, алардан төрөлгөн балдардын ооруп калуу коркунучу 10-15% экен. Мына 4-үнчү атага биз кызыккан муунга келдик. Булар бир туугандын балдары. Европада буларды кузендер деп коет. Кандык байланышы болгон 6,25% экен. Эгер алар үйлөнсө, алардын балдарынын ооруп калышы 4-6% болуп, тууган эмес терден түзүлгөн үй бүлөдөн мүмкүнчүлүк 2 эсе көп экен. Ал эми 7-чи атада бул иш жүзүндө булар бөтөн адамдар болуп калышат. Кандык байланышы болгон 0,18% экен. Ооруп калуу коркунучу 2%. Бөтөн адамдар түзгөн үй бүлөдө эле 2-3% болот. Ошентип, коркунуч 5-чи атага чейин бар экен. Европада орто кылымдарда католик церкову 7 ата принцибин абдан катуу кармаган. Алар церковтерде атайын китеп, журнал ачып, үйлөнгөндөрдүн аты жөнүн регистрация кылышкан. Алардан төрөлгөн балдарды регистрация кылган. Өлгөн адамдарды регистрация кылган. Ошондо эле азыркы биздин жана ЗАГС деген кызмат Европада көрсө, ошондо эле пайда болгон экен. Албетте церковь ал жазууларды налог боюнча менчик укуктарын аныктаганда дагы пайдаланган, но негизинен алар жана 7 ата принциби үчүн ушундай жүргүзүшкөн. Кыргыздар тилекке каршы антип жазышкан эмес, бирок кыргыздардын эс тутуму, коомдук түзүлүшү санжыра аркылуу аны аныктаганга мүмкүндүк берген. Кыргыздар билесиңер, эл, урук, тек болуп, тепкич болуп бөлүнүшөт. Аксакалдар кайсы урудасың деп туруп эле, эли кайсы уруктасың деп туруп эле, канчынчы атадан тууган экениңизди жөн эле аныктап коюшат. 7 ата өтүш үчүн 200 жыл өтүш керек экен. Ошентип, кыргыздар өзүнүн генетикалык разнообразиясын кеңейткен, коңуш айылдардан, башка урулардан куда түзүп, кыз алышкан, кыз беришкен. Ошентип улуттун сапатын өрчүтүшкөн. Кыргыздар эмес, башка элдер да бул мыйзам ченемдүүлүктү билишкен. Мисалы, түндүктөгү элдерде баарыбызды таң калтырган бир салты бар. Алар чочун адамдар, майда жылда бирден чочун адам келип калса, аялдарын аны менен мындай жаткырып коюшат экен. Анын маңызы генетикалык материалды алып калуу.
эгер балдарынын калгандары оорукчан болсо дагы ошол үй бүлөдөгү бир бала жаңы кен менен келип, үй бүлөгө жаңы дем алып келип, ошо тың чыкса деген ушул ой, ниет, мына биз айтып аткан жети ата генетикалык разнообразие деген түшүнүктү аларда мына ушундай турмушка ашырышкан экен. Кыргызда деле ошондой ошого окшогон бир салт бар. Мен илгерки китептерден окугам. Эгер бир айылга абдан чыгаан жигит келип калса, мейли ал физикалык жактан күчтүү палван болобу, эр жүрөк жоокер болобу, же лидер болобу, же чечен акын болобу, же атагы чыккан соодагер болобу, ошондон тукум алып калыш керек деп айылдын аксакалдары сөз кылышчу экен. Эми анын кандай болгон нар жагын мен билбейм. Болгону жети ата кан алмаштыруу деген принцип эбактан келген принцип, аны көпчүлүк элдер билишип карманып келишкен. Бирок 19-кылымда 20-кылымда бул талап жумшарган, жети ата принциби. Европада 20-кылымда 3 муун 3 атага чейин үйлөнүүгө тыюу салган. Советтер Союзу мыйзамында деле так ушундай болгон. 3 атага чейин үйлөнүү тыюу салынган. Эми андан ар жагын ар бир эл өзүнүн салтына, тарыхына, маданиятына жараша чечип алсын деп эсептешкен. Кыргыздар салтты бекем кармаган. Закон уруксат берсе дагы эч убакта бир туугандарынын балдары бири-бирине үйлөнгөн эмес. Аксакалдар санжыраны билген, ар бир кыргыз өзүнүн жети атасын билген. Бул принципти бекем кармаган биз эл болгонбуз. Андан Советтер Союзу урады. Андан кийин жаңы мамлекеттер пайда болду. Биздин үй бүлөлүк кодексте деле биздики деген бүт ошол республикаларда, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстанда деле 3 атага чейин үйлөнгөнгө, турмуш курганга тыюу салынган. 4-чү ата бул бир тууганын балдарына тыюу салынган эмес. Бирок тыюу салынганына карабастан кыргыздар бир туугандарынын балдарын, жана мен айттым, үйлөнткөн эмес. Анткени биздин салтыбыз, биздин маданиятыбыз бекем болгон, биз традициялык коом болгонбуз. Ошону бекем тутуп жүргөнбүз. Бирок акыркы кездерде кырдаал Орто Азияда өзгөрүп атат. Мына мен Европадамын. Европада тыюу салынбаганына карабастан кузендер азыр үйлөнбөй калган. Илгери мына Австрия, Венгрия империясынын падышалары байлыгыбыз чет жакка кетип калбасын, бийлигибиз колубузга алып калайлык деп туугандар үйлөнө берип, ошол королдор мындай тупой, кем акыл болуп калышкан экен. Ал тарыхты европалыктар билишет, унутуша элек. Бул жакта андай жакын туугандардын үйлөнүшү жок эсе. Эмне үчүн бизде андай ситуация өзгөрүп атат деп айтып отурам? Анткени шариатта кузендерге бир тууганын балдарына үйлөнгөнгө уруксат берилген. Шариатта 3-чү атага чейин гана мындай үйлөнгөнгө тыюу салынган. Ошондуктан араб өлкөлөрүндө бүгүнкү күнү жакын туугандардын, кузендердин ортосунда нике абдан көп. Мисалы Сауд Арабиясында 50%ке чейин ар бир экинчи үй бүлө ушул жакын тууганынан кыз алып берет экен, жакын тууганына кыз берет экен. Йемен менен Оманда 40-45%, Иракта 40% чамасында, Кувейт, Катар, Бириккен Араб Эмираттарында 25-30%, Египетте 20-25%. Кыскасы ар бир үчүнчү, ар бир төртүнчү, ар бир экинчи үй бүлө ушул жакын туугандардан турат экен. Түштүк Азияда деле абал ушуга окшош.
Пакистанда 40-50%, Афганистанда 40% тегереги, Иранда 20-25%, шаарларда азайып жатат дейт. Бангладеште 10-15%, Индонезия, Малайзияда 5%-тен аз. Алар ислам мамлекеттери болгону менен алар башка маданияттар менен аралашып кеткен. Индия, индустар менен, башка диндер менен аралашып кеткендиги үчүн бул шариаттын эрежеси ал жерде мындай көп популярдуулукка ээ эмес экен. Эмне үчүн араб өлкөлөрүндө мындай никелер көп? Аларда уурулук жана кландык түзүлүш, кызды тууганын ичинде берүү менен жер, мал, мүлк сыртка чыкпайт. Өзү менен өзү болот. Байлыкты сактайбыз деген. Ана аялдардын коопсуздугу. Билесиңер, мусулман өлкөлөрүндө аялдын орду абдан катаал, ага абдан чоң талаптар коюлат. Ошон үчүн өзүнүн кызын, ар ким өзүнүн кызын жакшы көрөт. Бөтөн эл бөтөн жерге бергиси келбейт. Ай, эмне болот экен деп кабатыр болушат. Ошондуктан жакын жерге эле өзүбүз тааныган, билген туугандарга түшсө деп аялдын коопсуздугу үчүн аны ушул жакын туугандарына беришет экен. Материалдык жагдай, той өткөргөнгө, калың сураганга, башкасын бергенге, бизнес маселелерин чечкенге туугандар жеңил болот, сүйлөшүп алганга оңой деп ушундай жеңил жагын дагы карашат экен. Анан эң негизи диний тоскоолдук, моралдык тоскоолдук жок. Шарият уруксат бергендиктен боло берет экен деп ошондой никелерге тура беришет. Медицина эмне дейт? Мен жана айткандай, бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча кузендик никелер көп өлкөлөрдө тубасы оорулар 2-3 эсе көп экен. Жүрөктүн тубаса кемтектери, тукум куюлуучу дүлөйлүк, акыл эстен артта калуу жана башка оорулар 2-3 эсе көп болот экен. Мисалы, Сауд Арабиясы менен Иракта никелердин жарымы күзөндөрдүн ортосунда болгондуктан бул өлкөлөрдө балдардын өлүмү 3-5%ке жогору. Майыптык дагы 2 эсе көп экен. Ошондуктан Катар, Бириккен Араб Эмираттары азыр милдеттүү түрдө генетикалык тест киргизип, балдар кандай төрөлөт деп алдан ала мындай ата-энелерге мындай үйлөнсөңөр болот, болбойт деген кеңеш беребиз деп атыптыр. Бүгүн Орто Азияда арабизация күчөп баратат. Мен исламизация, исламдын күчөгөнү башка, арабизациянын күчөгөнүн бир аз башка карайт. Ислам күчөп, бирок аны менен кошо арабизация күчөп баратат. Арабтын аттары, арабтын кийген кийимдери, алардын үй бүлөлүк салттары популярдуу болуп, кыргыздар аларды туурап жатышат. Эгер мындай болуп бара берсе, эртең эгерде кыргыздар арабтардын кузендик никелер махырдай эле болуп, алдан модага кирип, норма болуп кетсе, кыргыз салты алсырайт да. Мурун кыргыздар өзүнүн салты менен, санасы менен чектеп жүргөн болсо, жаңы келип аткан муун кыргыз салтынан чанбайт деп ким кепилдик бере алат? Ошондуктан мен бүгүнкү депутаттарга, жакында боло турган шайлоодо депутат болуп келе тургандарга Кыргызстанда мыйзамдын деңгээлинде 5-атага чейин никеге тыюу салыш керек деп эсептейм. 6-атадан кийин үйлөнүшсө боло берет экен. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айткандай, анда оорулардын саны кадимкидей эле болуп калат экен. Бул ушул кыргыз адаты менен мындай илимдин ортосундагы баланс. Практика көргөзүп атат, тарых көргөзүп атат, илим көргөзүп атат. Анан акыркы болуп аткан өзгөрүүлөр кыргыз салты бир аз алсырап, биз башка элдердин салтына ооп баратканыбызда
мыйзам менен жөлөп таяп токтотуп калышыбыз керек деп эсептейм. Мен мыйзам долбоорун жазып койдум. Мен тааныган депутаттарга, талапкерлерге салып жиберем.